Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде теле берүүсү. Студиябыздын бүгүнкү мейманы Гүлзат Алагөз кызы, изилдөөчү, Улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун аспиранты. Гүлзат иликтеген, изилдеген темалардын бири, эми илимий ишиңиздин темасы башка болсо дагы, мына параллелдүү түрдө мындай репрессиялангандардын, өзгөчө 30-жылдары репрессияга кабылгандардын үй бүлөлөрүнүн тагдыры тууралуу изилдөөдө жүргүзгөн экенсиз. Чынында эле алардын болгон күнөөсү ошол репрессияга кабылгандардын жубайы, балдары болгон эле күнөөсү ошол. Ошон үчүн дагы алар жазаланган. Ал тууралуу биздин мындай булактарда көпчүлүк эл билбейт да. Эмне себептен ушул теманы изилдеп калдыңыз? Бул аялдар темасына же эл душмандарынын үй бүлө мүчөлөрүнүн темасына өзүбүздүн ушул эсимде изилдөө аянтчасынын Украинага болгон экспедициясынан ачылды. Ал жакка барып, ошол Херсон облустук архивинде отурганда абдан көп аялдардын кайрылуу каттарын таптык. Ал жакта бүт аялдар ушул 60-70 жылдары күйөөлөрүн издеп жазышкан. Күйөөлөрүн, агаларын, аталарын ал жакта 1937-38 жылы массалык репрессияда атууга кеткендерин билбей көп жыл издешкен. Анан ошол каттарды карап отуруп, анан ошол аялдардын деги эле эл душманы деп атылып кеткендердин үй бүлө тагдырлары кийин кандай болгон деген суроо коюлуп, анан ошол изилдөөгө келдик. Бул изилдөөнү Кыргызстанда абдан көп үй бүлөлүк тагдырлар бар. Алар биз ошол эсимдени жеке тагдырларды изилдеп баштаганда бизге көп кайрылуулар болду. Мына сизге дагы кайрылуулар болуп жатат. Ал жакта өзүнүн азыркыга чейин күйөөлөрүн, аталарын, чоң энелерин издеген үй бүлөлөр кездешет. Анан ошол үй бүлөлөрдү көрүп отуруп, анан бул темага келдик. Деги эле эл душманынын үй бүлө мүчөсү болуу, бул СССР тараганга чейин, Совет мезгили тараганга чейин эле бир кандайдыр бир ярлык алып жүрүп, кандайдыр бир куугунтуктарга кабылып жүргөн. Анан азыркыга чейин бул тема мындай көмүскөдө калып, анчейин изилдене элек. Ошол себептен бул темага келдик. Эми мисалы биз мындай изилдөөчү эмес катары укканда, билебиз да, баягы эл душманынын үй бүлөсү, балдары деп чын эле кийин мисалы реабилитация 1956 жылы реабилитация башталгандан кийин деле ошол мурда репрессияга кабылгандардын урпактары, балдары көп учурда тоскоолдуктар жаралчу экен. Окууга тапшырууда, бир адистикти тандоодо, ошол эле мисалы Айтматовдун Илгиз Айтматов, Чыңгыз Айтматов кесип тандап, жогорку окуу жайын тандоодо дагы ошо ачык эле айтылат да, ошо эскерүүлөрдө. Бул эми мисалы саясатка, бийликке, башкарууга тиешеси жок бир багытты тандайлы. Анткени биз эл душманынын балдарыбыз деп, ошондой мисалы Илгиз Айтматов геология, Тоо Кенчи Айтматов болсо мына ветеринария, кийин Чыңгыз Айтматов, кийин жазуучулукту тандап кетип атат да. Чынында эле мындай бир мыйзамдуу түрдө, мыйзамбоз мындай расмий чечим, кагаз документ түрүндө бир чектөөлөр, тыюулар болгонбу? Ошо үй бүлө мүчөлөрү үчүн. Деги эле Совет мамлекети түзүлгөндөн баштап эле 1919 жылы эле эл душманынын үй бүлөсү деген термин кире баштаган. Муну өзү Троцкий өзү законго алып келип, бирок өзүнүн үй бүлөсү дагы ушул мыйзамдын Троцкийдин учурунда 20-жылдары эле 1919 жылы биринчи жолу. Бирок кылмыш кодексинде 1926 жылы эл душманынын үй бүлө мүчөсү болуу, бул дагы кылмыш деген кабыл алынып, бирок массалык түрдө 1934 жылдан башталат. Бул расмий чечим, документ бар. Расмий чечим 58 берене СССРдин мыйзамына карата ал жака эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп. Ал эми 1937 жылы август айында бул массалык түрдө кабыл алып, 1937 жылдан тарта эл душманынын үй бүлө мүчөсү болгондорго чыныгы жаза кодекси карала баштайт. Бул деген бардык эле жарандарга каралган эмес, бул ошол партиянын мүчөсү эл душманы болуп чыкса, атууга кетсе, ошол үй бүлө мүчөлөрүн көбүнчө ошол кылмыш жаза кодексине тартышкан. Бул ошол эле партия мүчөлөрү, жазуучулар, мындайча айтканда бир влиятельный адамдардын, таасирдүү адамдардын үй бүлө мүчөлөрүнө көбүрөөк колдонулган. Анан ошол мыйзамдын негизинде, муну орусча ЧСР деп мындай кыскартып айтып коюшат, бул член семьи изменника Родины же
ата мекен саткынынын үй бүлө мүчөсү, эл душманынын үй бүлө мүчөсү деп кыргызча которсок болот. Анан ушул мыйзамдын негизинде Алжир Акмола лагери, аялдардын Казакстандагы Акмола лагери түзүлгөн 1938. Деги эле Акмола лагерине 34-жылдан тарта эле Россиянын бир алыскы региондорунан аялдар келе баштаган. Тактап коелу, Алжир деп бул аббревиатура. Орусча айтылганда Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Да, кыргызча которгондо Акмола лагери эл саткындарын, эл душмандарынын аялдарынын лагери деп айтсак болот. Ал жак 1938 жылдан тарта бул массалык түрдө Алжир деп аталып, бул Карлактын 26 бөлүмү деп да атап коюшат. Ушул 1938 жылы эле ал жактагы 8000 аял алынып келинген бир эле жылда. Бул лагерь деген 1950 жылга чейин өз өмүрүн улантып, 53 жылы толук жабылган. Бирок Алжирдин туткундары 58 жылга чейин мурунку жашаган шаарларына кайтып келе алган эмес. 1958 жылы гана ушу Алжир туткундары өзүнүн мурунку, эгер тирүү калса, мурунку жашаган шаарларына, үй бүлөлөрүнө кайтып барганга уруксат алышкан. Анан эң өкүнүчтүүсү, Алжир лагеринде балдары менен кошо камашкан. Ал жакка эгер боюнда бар же 3 жашка чейин баласы бар болсо, ошол 3 жашка чейин ошол Алжир лагеринде чогуу барып жашап лагерде. Анан 3 жаштан кийин балдар үйүнө балдарын алып кетишкен. Ошол эле Алжирдин жанында биз ушул 2022 жылдын май айында Алжирге эсимде изилдөө аянтчасы экспедиция кылдык. Ал жакта мурун Малиновка деген айыл болчу, азыр Акмола деп өзгөртүшкөн. Ошол Акмола лагеринин жанында балдардын көрүстөнүү бар. Ал балдардын көрүстөнүү ушул Алжирде же Карлакта жүрүп каза болгон балдар коюлган мүрзө. Анан музей кызматкерлеринин айтымында азыркыга чейин белгисиз канча аял ошол жактан каза болду, канча бала каза болду, азыркыга чейин белгисиз болуп кетет. Музей жөнүндө деги эле Алжир лагери жабылгандан кийин, 1953 жылы толугу менен жабылгандан кийин бул жөнүндө эч ким айтпай калган, коркушкан айткандан. Анан 1989 жылдан тарта бир аздан сөз баштап, бирок музей катары 2007 жылы гана Алжир музей ачылган, 31 май күнү. 31 май ошол Казакстанда маанилүү күн, бул репрессия курмандыктарын жана ачкачылыктын курмандыктарын эскерүү күнү деп белгиленет. Анан ал жакта 1997 жылы 31 май күнү ушул мыйзам кабыл алгандан кийин 10 жыл өткөндөн кийин 31 май 2007 жылы 10 жылдыгына карата ошол күнүн ушул Акмола лагеринде мемориалдык комплекс түзүлгөн. Азыр ушул калган жер лагердин бир барактарын, эскерүү жайларын кайра калыбына келтиргенге аракет кылышып, анан музей кызматкерлери айтымында ушул 2007 жылы музейдин ачылышында Алжир туткундары тирүү туткундарды кайра чакырышкан, эми музей болду келгиле деп. Бирок көбү отказ берип келгенден баш тартышкан. Анткени ошого чейин коркуу, страх бар болуп, анан келсе кайра туткун болуп калгандай же бир ошончолук жүрөгүнүн алып койгон экен, анан ушундай жаракат калган экен. Анан ошо 2007 жылы дагы көп Алжир туткундары ачылышына келбей койгон экен. Анан ошол Алжир лагерине көбүнчө Россиядан, Азербайжандан, Украинадан, Белоруссиядан, постсоветтик өлкөлөрдүн славян улутундагылардан көп келген, анан Азербайжандан абдан көп келген Алжир лагерине. Бирок казактардан абдан аз, бирок мына белгилүү Турар Рыскуловдун жубайы ушул Алжир лагеринде камалган. Анан сырткарыда Казакстандан дагы аз эле киши, бир 5-6 саналуу эле адамдар ошо Алжир лагеринде болгон. Анан ушул жакта Казакстандын эли Алжир лагерине кандай мамиле кылды деген дагы суроо туулат. Ошол лагерь иштеп турган учурда Казакстандын өзүнүн жергиликтүү тургундар абдан аянычтуу мамиле кылышкан. Алар ошо Алжир туткундарынын эскерүүлөрүндө биринчи келгенде таш менен бизди уруулашты деген эскерүүлөр болот. Бирок ал кийин алар байкап көрсө, ак таш дейт. Көрсө ал таш эмес экен, курут экен. Алар бир Алжир лагеринин туткундарына кандайдыр бир жардам бериш үчүн курсактары ачып аткандыгына байланыштуу ушул куруттарды ыргытып бир жардам берген учурлар болуптур. Же камыштардын арасына тамак жасап, анан коюп кеткен учурлар абдан көп эскерүүлөрдө кездешет. Андан сырткары бул Алжир лагерине эшелондор менен алып келинген да,
жүк ташуучу эшелондор менен. Анан келатканда аларда эч нерсе, документ, барак, ручка жок болгон эмес. Жакындарына дагы кат жазганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошол лагердин музейинде мындай эскерүүлөр бар. Барак таап алып, даратканага кирип бир жерден токтоп, анан жазганга калем жок, бирок колумду канатып, анан кан менен жаздым дейт. Бирок эми каяка жөнөтөрүн билбейм дейт. Анан ошол себептен даратканага эле таштап койдум дейт да ошол катты. Бирок ошол кат өзүнүн кийинки кирген башка эркиндикте жүргөн адамдар таап алып, катты өз дарегине жөнөткөн экен. Кийин ошол кат сакталып калыптыр. Мен ошол катты да жөнөтөм буюрса. Андан сырткары бала менен эненин мамилеси абдан бир оор болгонда, балдарына жазган каттары абдан көп сакталып калган, балдары энелерине жазган каттар сакталып калган. Эң өкүнүчтүүсү ушу кичинекей балдар дагы эркиндикке чыга алган эмес да. Алар дагы балдар үйү, мындайча айтканда, лагерь сыяктуу болгон. Алар да барактарда жашашкан. Анан ушул ЧСИР деп атпайсызбы, эл душмандар, ата мекен саткындарынын үй бүлө мүчөсү болуу деги эле ушул совет доору тараганга чейин эле баарын кууп жүргөн да бул ыйырлык. Кыргызстандыктар эми ошол ал жерге кыргызстандыктар айдалбаптыр, ал жакта болбоптур. Ошончо дагы Кыргызстанда ошол репрессия кабылгандардын үй бүлө мүчөлөрүнүн тагдыры тууралуу маалымат таба алдыңызбы? Аябай жакшы суроо болду. Эми бул көрсөтүүнү көрүп аткан репрессияга бир тиешеси бар үй бүлөлөр деле байкайт болуш керек. Бизде ата-энесин, атасын, агасын, байкелерин издеген үй бүлөлөр абдан көп. Албетте репрессияга өзү дуушар болуп, айдалып кеткен аялдар да болгон, бирок ошол айдалып кеткен эркектердин үй бүлө мүчөсү болуу дагы абдан кыйын болгон. СССРде 10 жыл кат алышууга укугу жок деген үлгү бар болчу. 10 жыл кат алышууга укугу жок деген үлгү. Тактап кетели, багы соттолуп кеткенде 10 лет без права переписки деп соттолуп кеткендер, булар атууга кеткендер дейт чынында. Мына ошол 1934-жылдан тартып 38-жылга чейин, 34-жылдан аз санда, бирок 37-38-жылда массалык түрдө репрессияга кабылып, атууга кеткендердин үй бүлөсүнө чындык айтылган эмес, атылып кетти деп айткан эмес. 10 жылга кесилди, кат алышууга укугу жок. Аларга жөн гана 10 жыл кат алышууга укугу жок, алыскы лагерлерге айдалды деген кат келген үйүндөгүлөр. Көп үй бүлөлөр ишенген буга. Ошол эмеге, түрмөлөргө бир посылкаларды алып келип, кат жазып жүрө беришкен. Анан эң өкүнүчтүүсү ушул 10 жыл кат алышууга укугу жок деген 1937-38 НКВД тарабынан ойлонуп табылган үлгү. Бул үлгүнү ооз-эки гана түрдө айтыш керек болчу. НКВДнын бул үлгүнү берүү жөнүндө инструкциясы бар болчу. Ким берет, ооз-эки бергенге болбойт. Анан 1945-жылы биринчи өлгөндөрдүкү 10 жыл уже өтүп кетти, 34-жылдан 44-жылга чейин. Анан кайра суроо талаптар аябай көп башталган. Кайрылуулар көп башталган, арыздар көп башталган. Анан ошондо Берияга НКВД чогулуп мындай чечим кабыл алышат. Мындан кийин ушул 1934-жылдан 38-жылга чейин атууга кетип, бирок үй бүлөлөрүнөн жашырылып келсе, мындан кийин лагерлерде жүрүп, өз өлүмү менен, ал жакта список кайсы өлүмдөр экенин списогу бар. Мисалы үчүн жүрөк оорусу, мээсине кан тамып кетти, коопсуз случайная смертность деп кырсыктан каза болду деген гана шаблондорду берген. Анан көп үй бүлөлөр, кыргыздар дагы бул шаблонду алышкан. Биздин мамлекеттик коопсуздук архивдин ошол 37-38 жылдагы убакыт мезгили жабык болгондуктан биздин архивден бизде да кайрылуулар абдан көп, ишенем. Бирок биз Украинага барганда ал жакта архив ачык болгондуктан мындай каттарды абдан көп таптык. Эң өкүнүчтүүсү мына Сталин 1953-жылы өлүп атат. Бирок ушул инструкцияны 53-жылы кайрадан көтөрүшкөн. Кайра эле туугандар кайрыла бергенде биз мындан ары эмне кылабыз дегенде 53-жылы деле дагы эле ушул 10 жыл каталышуу эски жоопту кылабыз дейт. 10 жылдан кийин 1963-жылы кайра көтөрүлөт бул документ. Ал убакта КГБ болуп калып, алар кайра эле ушул уусуна айталы ооз-эки түрдө бул деген массалык репрессиянын жашыруунун бирден бири жолу болчу. Экинчиден, мамлекет өзүнүн бир гумандык, өзүнүн бир мамилесин, элдерге жарандарга болгон калп мамилесин көрсөткүсү келген.
Анан бул калп 1989 жылга чейин жашаган. Чыныгы өлгөндүгү тууралуу жана эмнеден өлгөндүгү тууралуу справкалар 1989 жылдан тарта гана бериле баштаган. Бирок бул 10 жыл каталышууга укугу жок деп ОЗЭКи бергендиктен көп жарандарда документ жок болгон. Бирок бир Наталья Шаховская деген, бул мемориал, Россияда мемориал деген ошол коом бар, беги өкмөттүк уюм, репрессияны реабилитациялоо жана тагдырларды изилдөө менен алектенет. Ал жакта бир документ сакталып калат. Ошо Наталья Шаховская Москвадагы Кузнецов НКВДнын бөлүмүнө келип 1950 жылдары өзүнүн дүлөй экендигин айтып, мага жазуу түрүндө гана бергиле дейт. Куулук кылганыбы? Чынында ал дүлөй эмес болчу, ал чынында билгиси келген күйөөсү эмне болорун. Бирок ага дагы кагазга эле ошо коопсуздук кызматкери колу менен жазып берип койгон, 10 жыл каталышууга укугу жок, лагерге айдалды деп. Анан Наталья Шаховскаянын кызынын эскерүүсү боюнча ал 10 жыл күтүп, анан көз жумган. Ошол жалгыз жашады дейт, күйөөм келет деп 10 жыл күттү дейт. Бизде да кандай тагдырлар көп, бул Украинадан тапкан тагдырлар. Мисалы үчүн Жанузаковдордун үй бүлөсү. Жанузаков, Төрөкул Жанузаков белгилүү биздин ошол учурдагы саясатчы. Ошонун эки иниси болгон Жанузаковдор. Бул Жанузаков Исаак жана Жанузаков Израиль. Жанузаков Исаак Израильдер 1931 жылы кулакка тартылып, Украинанын Херсон облусуна сүргүнгө айдалат. Ал жакта жашап жүрүп, 1937 жылы экөө тең ошол чоң террор учурунда репрессияга учуралат болот. Жанузаков Исаак 1938 жылы 3 апрелде атууга кеткен. Анын жубайы Жанузакова Салича анын атууга кеткендигин билген эмес. Саличага дагы күйөөң 10 жылдык каталышууга укугу жок, алыскы лагерлерге айдалды деп жазып коет. Анан Салича өмүр бою күтүп жүргөн. Анан ошол Херсон облустук архивинде анын кийин 60 жылы жазган каты сакталып калган. Ал катында айтат, менин күйөөм Жанузаков Исаак ошол кулакка тартылып Херсонго келип, анан 37 жылы Чалбасыда иштеп жүрүп камалып кеткен. Ошол боюнча тагдыры, анын кийинки тагдыры эмне болду билбейбиз, кайсы лагерде өлү тирүүсүн бизге айтып койгула деп. Ага дагы ошол сенин күйөөң өзүнүн өлүмүнүн 44 жылы каза болду деп кайрылат. Бирок Жанузакова Салича абдан бир тың аял экен, ал дагы бир жолу кат жазат. Менин күйөөм чын эле 44 жылы өлсө, анын мага бүт документтерин бергиле, мен канчалык адилеттүү сот болгонун көргүм келет деп. Чынында алар сотсуз жана тергөөсүз эле атууга кетишти да 1937 жылы. Дагы бир ушундай тагдыр ушул эле Украинада. Кечиресиз, ошол Исаак менен Исраил Жанузаковдор алар кызматта, жетекчилик кызматта болгонбу, партиялык жөн эле карапайым адам болгон? Жөн гана карапайым. Алар өзүлөрү спецпереселенец болгон да, Украинада Херсон облусунда кулак болуп жүрүшкөн. Кулакка сүргүндө жүрүп, анан ошол жактан соттолуп лагерге кетип атат. Бирөөсү лагерге кетет, Израиль, а Жанузаков Исаак атууга кетет. Бирок анын аялы Жанузакова Салича өмүр бою издеп тапкан эмес. Жанузаков Исаак ГУЛАГка айдалат. Жанузаков Исаактын да тагдыры абдан кызыктуу. Ал ГУЛАГта жүрүп, Бишкекке кайра кайтып келет, мөөнөтү бүтүп. Анан бул жактан үйлөнүп, 2 балалуу болот. Биз ошол Жанузаков Израиль атанын баласы Таштанбек атадан интервью алдык жакында эле. Бул жакта жүрүп, ал 1954 жылы кайрадан Сибирге айдалат экен. 50 жылы Сибирге айдалат, бирок анын бул жакта аялы, 2 баласы калып калат. Ошо аялынын кийинки тагдыры абдан оор болгон. Ошо Жанузаков Израиль Сибирге айдалып кеткенден кийин бул жактан туугандары коркушкан, анын аялы менен, балдары менен мамиле кургандан. Ал деген күйөөсүн издеп Сибирге барууну чечет, 2 баласын ээрчитип алып. Анан туугандарына барып, ошо жол киреги акча таппай коет да. Анан абдан бир кыйналып, ошол кеминде бир тайкесинен эчки карызга алып, ошону сатып, анан Сибирге күйөөсүн издеп барып, орусча билбейт экен апа. Анан Сибирге барып, күйөөсүн тапкан. Ал жактан күйөөсү экөө жашап жүрүп, кыздуу болушат. Кызынын атын Сибиргүл коюшкан экен. Ошол лагерде жүрүп төрөлгөндүктөн Сибиргүл коюшкан. Анан кийин 1959 жылдары кайра Кыргызстанга кайтып келишкен. Ал апа абдан бир тың, аябай күйөөсүн өмүр бою реабилитация болсо, акталса экен деп тилеген экен. Кийин ата
ошол Жанузаков Израиль акталган. Анан дагы бир тагдыр бул Жаңгарачевтердин үй бүлөсү. Жаңгарачев Сатаркул дагы 1938-жылы атууга кеткен, бирок аялы билген эмес. Жаңгарачева Саличе дагы өзүнүн 1938-жылы 3-апрелде атууга кеткен күйөөсүн издейт. Анан ал мындай кат жазган: Мен Чалбасыда 1933-жылдан 1944-жылга чейин жашадым. Чалбасы тактап бол, бул Херсон областындагы айыл. Кулак Кыргызстандан сүргүнгө айдалган. Украинадагы айыл, да. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев 1937-жылбы же 38-жылбы так эсимде жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча анын тагдырын билбейм. Күйөөм Байманаптардан болчу. Кайынатамдын чарбасында революцияга чейин 400 кой, 10-12 уй, 13 жылкы бар эле. Менин күйөөм революцияга чейин бир нече жыл болуш болуп жүрдү. Мен кийинки анын тагдырын билбейм дейт, кармап кеткенден кийин. Бирок Жаңгарачева Салича деле башкалардан өзгөчөлөнгөн эмес, ал деле ушул эле шаблон үлгүнү алган, 10 жыл каталышууга укугу жок деп. Анан дагы бир ушул Украинанын тагдыры бар. Эмне үчүн Украинадан көп болуп атат? Анткени ал жакта архив ачык. Эгер биздин архив ачылса, мындай жүздөгөн, миңдеген каттарды, миңдеген тагдырларды табабыз. Ошол Украинага айдалган кыргызстандыктар жөнүндө маалыматты Украинадан гана алдык, э? Ошол Украинада согушка чейин үлгүрүп калдыңар да. Мисалы, Элмира Ногойбаева экөөңөр барып келгенсиңер. Ооба. 2021-жылы ноябрь айында. Ноябрь айында. Ошол Украинадан архиви ачык болгондуктан ошол тагдырлардын баары белгилүү болот. Бул жакта алар тууралуу бир дагы маалымат ала алган жоксуңар Кыргызстанда. Тилекке каршы архивдик маалыматтарды ала алган жокпуз. Уруксат жок, жабы. Уруксат жок. Дагы бир тагдыр бар, бул Дилде апанын тарыхы. Дилде апа бул тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатованын чоң кайынапасы. Ал дагы Украинага айдалган. Анын күйөөсү дагы Ашраф Ниязалы атууга кеткен 1938-жылы. Анан Дилде апа өзүнүн ошол учурда боюнда бар болчу экен, күйөөсүн кармап кеткен учурда. Анан төрөп Кубат деп атын Кубатбек деп коюшкан, ошо Айдеже күйөөсүнүн фамилиясын алган экен, Аида Кубатова деп. Анан алар дагы 75 жыл атасын күтүшкөн. Анан Айдеженин айтымында үйүндө бир ошол Ашраф Ниязалыга Куран окуу маданияты жок дейт. Анткени биз өлүү тирүүсүн билбей, ошол учурда 20-жылында элечи, Куран окулчу эмес. Анан кийин ошол Зухра Алтымышеванын изилдөөсүнүн негизинде анын өлгөнүн билип, анан ошондо биринчи жолу Куран окуп, ошондо эскерттик дейт. Анан биз Украинадан алып келген анкетада, өздүк архивдик ишинде анын сүрөтү сакталган. Ал сүрөтүндө биринчи жолу ошол чоң атасынын Ашраф Ниязалынын сүрөтүн балдары, неберелери көрүп, анан аш сыяктуу Куран окутуп, анан бири-бирине окшоштуруп, аябай бир үй бүлө үчүн чоң. Силер алып келген сүрөт. Биз алып келген архивдик документтерден көрүштү да. Дилде апа дагы өзүнүн 2 баласын алып, күйөөсү жок эле Кыргызстанга кайтып келген. Анан Кыргызстанга кайтып келгендердин ошол Чарба Китепте сакталып калган да. Чарба Китеп ошо Херсон облусунун Чалбасы азыркы Виноградово айылында сакталып калган, айыл өкмөттө сакталып калган китеп. Ал жакта эл каттоо сыяктуу элдер эмне менен иш алектен кийин кайсы жылы ким каяка чыгып кеткен жөнүндө жазылган. Ал эми 1944-жылдан баштап мына могул жакта Салича дагы айтып атпайбы, 44-жылга чейин жашадым деп. Кыргыздар Украинадан Кыргызстанга кайтып келгенге уруксат алышкан. Ошол китепти карасак, баары эле аялдардын же кичинекей балдардын фамилияласы Кыргызстанга чыгып кетти деген 1944-жылы. Анткени 1937-38 жылдары көп репрессияга кабылышкан. Андан сырткары 1941-40 жылдан тарта 41-жылы Улуу Ата Мекендик согуш башталгандан кийин кулактардан дагы, спецпереселенецтерден дагы Улуу Ата Мекендик согушка катышканга уруксат алган да, мобилизацияга чакырганга уруксат алышып, анан ошол жакка да чакырылып көп эркектер кеткен. Анан абдан көп кыргыздар качып кеткен, эркек кишилер качып кеткен учурлар да кездешет. Ошол себептен Чарба Китебинде дагы көбүнчө Кыргызстанга кайра 44-жылы аялдар, анан кичинекей балдар көп кайтып келген. Ошол Чарба Китебинде анан ошондой жаракат же коркуу ошондой болот экен. Ошол Чарба Китебинде ар бир күндө бирден үй бүлө, экиден үй бүлө баары бир күндө чогулуп кетип калган эмес. Анан ошол Украинада биз алар расмий түрдө уруксат берилген да аларга кетүүгө. Уруксат берилген, бирок ошондой коркуу болгон, азыр биз баарыбыз чогулуп кетип калсак, бизди байкап калышып, кайра алып калышат деп. Бул жөнүндө Александра Васильевна Кравченко ошол Украинада жашаган апа, чоң апа, 90 жашка келип калган апа да эскерет да, кыргыздар ошол кеткенге уруксат алганын уккандан кийин деле коркушкан дейт. Ошол себептен
күндө бирден үй бүлө аябай ынтымактуу болушчу дейт кыргыздар. Кеңешип сүйлөшүп алып, анан ошо кезектешип кетишкен дейт. Анан эми Озеки тарыхты тастыктай эле деп чарба китебин карасак, чынында эле даталарын кеткен убактысын карасак, бир күндө баары кетишкен эмес, мындай очередь менен кеңешип кетишкен. Мындай кайтып келген, ошол Украинадагы сүргүндөн кайтып келген эркектер болгон эмеспи? Же бирин-экин болгонбу? Болгон, аябай эле көп болгон. Балдар көп болгон. Бул жок, ошол чоңдор, үй бүлө башчылары. Үй бүлө башчылары да болгон. Эми аз санда болуп атат да. Дагы бир тагдырды алсак, бул Осмоналы Сыдыгулунун кызы, Бүбүш Осмоналы кызы. Бул дагы репрессия курмандыктарынын биринин кызы деп айтсак болот. Осмоналы Сыдыгулу 1930-жылдары Кытайга качып кеткен, ошол Кыргызстанда. Ал эми Кыргыз СССРинде, деле СССРде анын эмгектерине тыюу салынган. Анын кызы, Бүбүш Осмоналы кызы, ошо Кытай эл республикасында, Чыгыш Түркистан деп коет эмеспи, текесте төрөлүп, ошол жакта чоңойгон. Анан ал Бүбүш апанын эскерүүсүндө дагы айтат, атабыз сталиндик репрессиянын курмандыгы болгонун билсек дагы, биз Сталин биздин үнүбүз, Сталин биздин күнүбүз деп жашашыбыз дейт. Пропаганда ушунчалык бизди маңкурт кылып койгон экен дейт да. Биз атабым ошол башка бөтөн жерде качып жүрүп, ошол жерде өлгөнүн билсем дагы, Кыргызстанга кайтып келип 1959-жылы ошол эки тоталитардык, эки кызыл мамлекеттердин ортосунда калып, ушунчалык пропагандага сиңип кеткенимди кийин эгемендүүлүк алгандан кийин түшүндүм деп айтып атат да. Бул эл душманынын балдары дагы ушунчалык пропагандага сиңип кеткен учурларда көп кездешкен. Мына маегибиздин башында айтпадымбы, ошол эл душмандары деп соттолуп кеткендердин үй бүлөлөрү кийин, мисалы 56-жылы реабилитация болгондон кийин дагы ага чейин өзгөчө аларга чынында эле мындай ошол жубайларына, балдарына чектөөлөр расмий түрдө бир документ, чечим менен чектөөлөр киргизилген бекен, же мындай мисалы ошол эле мисалы окууга барса ректораты болобу, же бир жумушка сферанын жетекчилиги болобу, эл душманынын үй бүлөсүнөн экенин билип туруп эле коркуп эле, өзүнөн өзү эле коркуп мындай албай тоскоолдук кылганбы, же бир атайын бир мындай расмий чечим, көрсөтмө болгонбу? Расмий көрсөтмө 1953-жылдарга чейин, жана жогоруда айтып кеткен ЧСР же член изменник орган болсо, 53-56-жылдан кийин дагы кийин бул жок болчу. Бирок баары бир деле чектөө деги эле Совет доору тараганга чейин эле болгон экен да. Ошол кызматка алууда, билим алууда көп эскерүүлөрдө кездешет да. Биздин Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдун жана Салиховдун үй бүлөлөрүнүн аялдары, Төрөкул Айтматовдун аялдарынын эле тагдырларын карасак, бул абдан үй бүлө тагдырлары оор болгон да, эл душмандарынын тагдыры болгондуктан. Демек, расмий чечимдер мына алар толугу менен акталды, алар эл душманы эмес деген чечим чыккандан кийин дагы көптөгөн жылдар бою аларга чектөөлөр мындай чектөөлөр боло берген. Анан актоо же реабилитациялоо маселеси да абдан көйгөйлүү да. 1956-жылы саясий репрессиянын курмандыктарын актоо жөнүндө кабыл алып атат да. Ал жакта жанагы партиянын мүчөлөрүнүн акталган. Бирок баары эле акталган эмес. Азыркыга чейин актала албай жүргөндөр көп, ошо массалык репрессиянын курмандыктары азыркыга чейин. 58-статья менен соттолгондор акталган. 58-статья менен соттолгондор акталган. Анан баары акталган. Мисалы үчүн кулактар антисоветтик ишмердүүлүк деген акталган эмес. Контрреволюциялыктар акталган эмес. Анткени деген алар партиянын мүчөсү, 1956-жылдары партиянын мүчөсү болгон, чоң кызматта иштегендердин гана үй бүлөлөрү, өздөрү үй бүлөлөрү акталып атат да. Ал эми жалпы массалык, мисалы үчүн кулактар, басмачылар, согуш туткондору азыркыга чейин акталбай келет. Ушул бизде акталбай келет. Казакстанда, ошол Украинада бул маселе чечилип жатыптырбы? Актоо жүрүп атат. Ал тургай мына Өзбекстанда мына жаңылбасам бир 1-2 жыл мурда бир чоң комиссия президенттин чечими менен түзүлүп, ушул актоо кайрадан карап чыгуу, канча бир ондогон адамдар акталды деп жогорку сотунун чечими чыкты деп окуп калдык да, мына Өзбекстанда. Аябай жакшы суроо болду. Деги эле постсоветтик өлкөлөрдү карасак, бул процесс Чыгыш Европада, Украинада, Грузияда абдан жакшы бир өзүнүн результаттарын берип жатат. Ал жакта бүт саясий репрессиянын курмандыктары акталган. Андан сырткары ошол репрессия курмандыктарына кандайдыр бир изилдөөдө, үй бүлө тагдырларын изилдөөдө абдан чоң жылыштар бар. Андан сырткары биздин коңшу мамлекет Борбордук Азияны алсак, Өзбекстанда абдан чоң
чоң жылыштар болуп жатат. Өзбекстанда басмачылык кыймылдары же жадидчилик деп коет. Жадидчилик Өзбекстанда абдан чоң өнүккөн. Жадидчилик репрессиялангандар же болбосо Германияда окуп келип репрессиялангандардын баары акталып, анан репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү 31 август күнү менен бир эгемендүүлүк күнү, анан репрессия курмандыктары күнүгө бир күндө белгиленет. Бул дагы абдан чоң жылыш да, мындай деколониалдык көз караш менен алганда мурунку колониалдык заманыбызды, саясатыбызды карап, анан экөө бир караган абдан бир чоң жылыш да. Өкүнүчтүүсү Кыргызстандын аймагында репрессия курмандыктарын эскерүү күнү жок bizde. Bizde жалпы эле ошо ноябрдагы күнчү баягы 5-нчи ошо сиз айткан 5-8 ноябрь бизде тарыхты жана ата бабаларды эскерүү күнү деп так айтылган эмес. Абдан жымсалдап койгон. Жымсалдап. Бирок бизде репрессия курмандыктарын эскерүү күнү болгон 2018 жылга чейин. 8 ноябрь күнү ушу ата бейитте жаткан аталарыбыз атылган күндү мурун биз репрессия курмандыктарын эскерүү күнү деп белгилеп келгенбиз. Анан кийин жокко чыгарып, жымсалдап, сиз айткандай жымсалдап коюшту. Анын себеби эмне болду? 2018-жылы? 2018-жылы буна Үркүндүн 100 жылдыгын эскерүү учурунда болду го, бул 2016-жылы. Ошо Үркүндүн 100 жылдыгын эскерүү күнүндө 5-8 ноябрга баарын бир күнгө камтыш үчүн Үркүндү дагы, бүт Манасты дагы, репрессияны дагы, 19-жылында батырларды да, бардык батыр, бардык ата бабабызды, тарыхыбызды бириктирип бир күнгө бириктирүү болду. Баарын үйүп салган да. Саясий дагы бир өзүнүн причиналары болсо керек, себептери болушу мүмкүн да. Анткени ошо Үркүндүн 100 жылдыгында бизде башка мамлекеттердин дагы саясатчылары келип, бир саясий процесстер жүргөн. Ооба, эми ошол 2016-жылы 100 жылдыкта ошондо бир саммит болуп, Путин өзү келип гүл койбоду эле. Бунун өзү эле бир бир жагынан алганда мындай бир символикалуу. Анткени ага чейин бул маселени өзгөчө Үркүн темасын көтөрсөк кой, тиги жогору жак Москва жак таарынат деп эле ошентип өзүбүздүн мындай коркуп өзүбүздүн тартынып келбеди элек. Эч нерсе эле болуп кеткен жок. Бирок чындап эле мен аз угуп атам да, 18-жылга чейин бул репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү да, ага чейин андан кийин эле аты өзгөрүп, жумсалданып калганы. Мисалы мына жакында эле кабарыңар бар болуш керек, жогорку кеңеш тарабынан декабрдын соңунда ошол саясий репрессиянын курмандыктарын кабылгандарды, ошо репрессия кабылгандарды реабилитациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү, толуктоолор киргизилип, сунушталып, мына азыркы учурда коомдук талкуу жүрүп жатат да. Ошол жардам бере тургандайбы, ошол азыркы биздеги ошол репрессиялангандарды, алардын үй бүлө мүчөлөрүн актоого, аларга карата мындай адилеттүүлүктү орнотууга? Ушул репрессия курмандыктарын реабилитациялоо жөнүндө негизги мыйзам бизде 1994-жылы эле кабыл алынган. Бирок ал жакта да абдан жымсалданган мыйзам деп айтсак болот да. Ал жакта биз жогоруда айтып кеткен басмачылар жөнүндө сөз жок, кулактар жөнүндө абдан аз, согуш туткундары азыркыга чейин бизде эл душманы катары кабыл алынып бардык согуш туткундарыбы? Бардык ошол экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы бардык согуш туткундары эл душмандары катары эле кабыл алынып келет. Азыркыга чейин аларды актоо жөнүндө мыйзамдуу документ жок азыркыга чейин. Анткени ушу Сталиндин 1943-жылы бизде согуш туткуну жок. Бизде саткандар, чыккынчылар гана бар дегенден кийин эле азыркыга чейин ушул жөнүндө дагы аялдардын тагдырларын байланыштырсак болот да. Согуш туткундарынын аялдары коркушкан күйөөлөрдү издегенде согуш туткуну экенин билген. Согуш туткуну билбеген, издеп жүргөндөр азыркыга чейин көп. Бул Бактыгүл Акунбаева изилдөөчү дагы айтса керек өзүнүн изилдөөлөрүндө. Эсимде баракчасында ошо Бактыгүл Акунбаеванын чыгарган, тапкан сүрөттөрү, документтери чыгып турат маалымат. Ошол эми чын деле мен үчүн да жаңылык болуп жатат. Мисалы, согуш туткундарында бөлүп карашат да, мисалы, жөн эле туткунга түшүп калып, лагерде туткунда отуруп, анан кайта куткарылып келгендер, бошонуп келгендер, кийин согуш бүткөндөн кийин дагы камалып, лагерге 10 жылга чейин лагерге айдалган. Бирок алардын ичинде мисалы фашисттер менен кызматташкандар өзүнчө каралып, жөн эле туткунда отургандар өзүнчө каралган эмес беле. Мисалы,
ушул мыйзам долбоору мына реабилитациялоо жөнүндө, репрессия курмандыктарын реабилитациялоо жөнүндө жаңы мына мыйзам долбоору чыгып жатпайбы? Ошондо мына кээ бир басылмалар жазып чыгышты да, билебиз алардын баягы тамыры каякта экенин. Булар Түркістан легионун актаган жатышат, булар баягы чыккынчыларды, согуштагы чыккынчыларды актаган жатышат деп бир басылмалар жазып чыкты да. Жөн эле туткунда болуп келип, лагерде отуруп, концлагерде кайта кайтып келгендер азырга чейин бизде чыккынчы деп эсептелеби? Азыркыга чейин бизде баатыр деп эсептелбейт. Экинчи дүйнөлүк согуштун баатыры деп эсептелбейт. Биз аларды эл душмандары же чыккынчы деп айтпасак дагы баатыр деп айтпайбыз. Мисалы чыккынчы деген мындай ошол жанагы немеден кутулганбы, жарлыктан алар? Бирок көп эле чыккынчы же эл душманы деп албай калгандар көп да. Согуш туткунда болгон СССРдин, Совет мамлекетинин тизмесинде дайынсыз жоголду же өлдү деп эле келгендер көп согуш туткундары болуп атпайбы? Алар жөнүндө аларды чыккынчы же эл душманы деп жөн эле белгисиз, алардын тагдырлары белгисиз бойдон кала берген да. Бүгүн эле мына Виктор Астафьевдин эскерүүсүндөн окуп калдым. 41-жылы Советтер Союзунун 3 миллион аскери туткунга түшкөн экен. 3 миллион. Биз согуш башталган 1-жылы 3 миллион. Ошолордун баары автоматтык түрдө чыккынчы болуп эсептелип калган экен да. Ошол согуш туткундарынын ана карата адилеттүүлүктү орнотуу, кайтаруу боюнча башка өлкөлөрдө дагы мындай биздин алдыга кетип калышканбы? Ооба, мына Казакстанда аябай чоң иштер кылынып жатат бул жөнүндө. Алардын тизмеси, согуш туткундарынын тизмеси жарыяланды. Көптөгөн кандидаттык диссертациялар бул дагы абдан чоң жардам берет. Илимий изилдөөлөр жүрүп жатат бул тармакта. Мына өзүңүз аспирантсыз да, ушул багытта бизде диссертация болобу, жөн эле изилдөө болобу, монография биз барбы мындай жылы аракетте байкалабы ушул тарых бул жакта сиздин ошол эфириңизде бизде Нарынбек Алымкулов агай болгон, ал дагы өтүп кетти, согуш туткундарын изилдеп келген. Андан сырткары Венера Жуматаева эже ошол согуш туткундарын изилдеп жүрөт. Ал дагы ошо сиздин эфирде болгон. Бирок мындай системалык түрдө байкалбайт. Өкүнүчтүүсү байкалбайт. Биз ошол аракет кылып Туткун Кейжи деген сайт түзгөнбүз. Ал жакта өзүбүз ачык архивтерден, ачык данныйлардан тапкан эле тизмелерди, сүрөттөрдү жарыялаганбыз. Бирок бул жетишсиз. Анткени мына Германия, кыргыздардын ошо согуш туткундарынын баарын жарыялап атат, а биз өзүбүздүкүн өзүбүз изилдеп жарыялай албай атабыз. Гүлзат, сизге чоң рахмат. Изилдөөңүз абдан чын деле биз үчүн олуттуу, маанилүү экен. Эми ушул маселени жалаң гана изилдөөчүлөр, тарыхчылар чечип койсо жакшы болот эле, бирок алардын аракети жетишсиз экен. Тилекке каршы мына сиз ушул берүүнүн алкагында бир нече жолу бул теманы айтып көтөрүп келе жатабыз. Бирок эми чечимди кабыл ала тургандар башка адамдар. Мына жакында эле демилгеленген мыйзам долбоорундагы балким ошону карап жаткан, ошону демилгелеген депутаттар, тараптар, эксперттер эске алар деп үмүттөнүп туралы. Чын эле бул нерсеге баягы өткөн өттү, кеткен кетти, эми эскергенде эмне, аларда кайрадан касканда эмне деген пикир бул чоң жаңылыштык деп айтып кеткүбүз келет дагы бир жолу. Анткени ошол согуш туткундарына болгон адилетсиз мамиле, репрессиялангандарга болгон адилетсиз мамилени, ошо адилетсиздикти жоймоюнча биздин учурдагы турмушубуз, келечегибиз дагы буга анын кесепети тие берет. Ошону түшүнсөк, чын эле бул маселе тезирээк чечилет беле деп ойлойбуз да. Сизге чоң рахмат. Урматтуу НТС көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah